Саламатсыздарбы, Нурас каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Коронавируска чалдыккан 3 киши менен тыгыз байланышта болгон адамдардын саны 2000ге жетти. Умра сапарынан өлкөгө дагы 100 адам келет. Германиядан келген 2 адам карантинге баруудан баш тарткандыктан мажбурлоо жолу менен көзөмөл жайына киргизилген. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 18 мартта 3 кыргыз жараны коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Алар Жалал Абад облусунун Сузак районунун тургундары экени белгилүү болду. Кийинчерээк интернет колдонуучулар арасында Бишкек Жалал Абад жолу, Тагыр-Агы Сосновка Токтогул унаа жолу жабылды деген өңүттөгү билдирүүлөр тарады. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы аталган аралыктагы унаа жолунда транспорттор мурдагыдай тартипте каттап жатканын айтат. Бишкек Жалал Абад жолу коронавирустан улам жабылды деген маалымат чындыкка дал келбейт. Учурда транспорт каражаттары мурдагыдай тартипте каттап жатат. Чектөө киргизилген жок, деди маалымат катчы. Коронавирус менен жабыркаган сузактыктар Сауд Арабиядан 12 мартта учуп келишкен. Алар учуп келген аба каттамында 135 жүргүнчү бар болгону аныкталып, азыркы учурда 90дон ашуун жүргүнчүнүн аты жөнү такталып, обсервацияга алынган. Жабыркагандардын бири 1958 жылы туулган, экинчиси 1974 жылы туулган, ал эми үчүнчүсү 70 жаштагы жаран экенин саламаттыкты сактоо министри билдирди. 18 мартта өкмөт үйүндө 3 жолу маалымат жыйын өтүүдө. Дегенде эртең менен саламаттыкты сактоо министри өлкөдө 3 адамдан коронавирус аныкталганын айткан. Андан кийин тышкы иштер министринин орун басары өлкөгө чет элдик жарандарды киргизүүгө тыюу салынганын айтып, журналисттерди топтоду. Бул жолу саламаттыкты сактоо министри орун басары абал тууралуу айтууда. Ош шаарындагы Тулпар ун чыгаруучу ишканасында ун сатып алууну каалоочулардын узун кезеги пайда болду. Киши башына бир кап ун 1350 сомдон сатылууда. Коопсуздукка милиция кызматкерлери көз салып, ишканага барчу жолдогу автоунаалардын тыгынын жол күзөт кызматы жөнгө салып жатат. Алармандар базарда ун калбай калганы үчүн ишканага келишкенин айтышты. Ага чейин Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев базарда алармандарда түзүлгөн шарттар тууралуу журналисттерге буларды айткан. Азыр базарда 2 контейнер ачтырдык. Дан азык ишканасынын унду алып келип сатып жатат. Баасы 1350 сомдон ашпайт. Ошто азык-түлүккө болгон муктаждык 14-15 март күндөрү күчөп, 15 март күнү базардагы ун сатуучу жайлар жабык турган. Жергиликтүү бийлик шаарда азык-түлүк жетиштүү экенин белгилеп, шаар тургундарын дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырууда. Ош шаарында азык-түлүккө кезек Кыргызстанда коронавирус боюнча алгачкы фактылар катталган учурга туш келди. Маалымат боюнча Сауд Арабияга кичи ажылыкка барып келгендердин арасынан 3 жарандан жаңы вирус табылды. COVID-19 вирусу 140тан ашык өлкөдө катталды. Ысык көлдө Германиядан келген 3 жана Сауд Арабияга кичи ажылыкка барып келген 1 жаран карантинге алынды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин Ысык көл облусундагы координатору Мирбек Сагынбаев билдирди. Анын айтымында Германиядан келген 2 адам бейөкмөт уюмунда иштей турган аныктаган. Алар карантинге баруудан баш тарткандыктан мажбурлоо жолу менен көзөмөл жайына киргизилген. Бүгүн 18 мартта Германиядан келгендердин 3-чүсү дагы табылып, карантинге алынды. Ошондой эле Сауд Арабиясынан келген 1 адамдын дагы дене табы көтөрүлгөндүктөн обсервацияга алынды, деди Сагынбаев. Экономикалык кылмыш менен күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы медициналык масканын наркын көтөрүп, кымбат сатып жаткан аптекаларга сотко чейин кылмыш ишин козгойт. Бул тууралуу мекеменин пресс кызматчысы билдирди. Тактап айтсак, бет каптар менен антисептикалык каражаттардын кымбат сатылып жаткандыгына эл нааразы. Бул маселенин чын төгүнүн тактоо иретинде Финполдун кызматкерлери калаадагы аптекаларга текшерүү жүргүзүштү. Алар Бишкектеги 6 аптекадан бир даана медициналык бет кап 15 сомдон 20 сомго чейин сатылып жаткандыгын аныкташкан. Өкмөттүн жарлыгында айтылгандай, бир даана бет каптын наркы 10 сомдон ашпоого тийиш жана бир адамга 3төн ашык бет кап сатылбайт. Киев көчөсүндө жайгашкан аптекалардын биринде бирдик үчүн 60тан ашык маска 15 сомдон сатылып алынган. Токтогул көчөсүндөгү аптекадан жумушчулар 16 бет капты 50 сомдон сатып алышкан. Чүй проспектиндеги аптекалардын биринен 350 бет кап 20 сомдон сатылып алынган. Дал ушундай фактылар бир нече аптекалардан катталды. Финпол монополиялык иш-аракеттер жана атаандаштыкты чектөө беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүштү колго алат, деп билдирди Финполдун пресс катчысы. Бүгүн 18 мартта Жогорку кеңештин маалымат кызматы берген маалыматында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабековду Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Бекешев деп жазып талкууга түштү. Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин маалымат кызматы берген маалыматында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Бекешев жалпы депутаттардын атынан Гүлнара Жамгырчиеваны эл өкүлдөрүнүн ишенимине ээ болушу менен куттуктап, анын ишинде ийгиликтерди каалады деп жазылган. Булак Nazarnews.kg.
Түштөн кийин өкмөттө 3-чү маалымат жыйын өттү. Анда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Төлөө Исаков маалымат берди. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ал өлкөгө умра сапарынан дагы 100 жаран кайтып келерин билдирди. 100 адам келет, бирок бул коркунучтуу сан эмес. Алар ооруган адамдар эмес, кадимкидей эле биздин жарандарыбыз, сапардан кайткан адамдар. Биз аларды дароо карантинге алабыз. Текшерүүдөн өтөт. Коронавирусту аныктоого дагы 10 000 даана тестке буйртма кылдык, деди ал. Бүгүн эртең менен өкмөт чукул жыйын өткөрүп, саламаттыкты сактоо министри өлкөдө 3 адамдан коронавирус аныкталганын маалымдаган. Алар Сузак районунун жарандары экени белгилүү болуп, аталган аймакка өзгөчө кырдаал киргизилген. Арстанбек Абдылдаев Арстан Алай буга чейин коронавирус Кыргызстанга келбейт деп айткандары боюнча комментарий берди. Анын айтымында Кыргыз тукуму коронавирус менен оорубайт. Буга чейин уюштурган маалымат жыйында вирус менен техникага байланып калгандар, дин менен жүргөндөр ооруй турганын айткам. Кошумча коронавирус аныкталган адамдардын улуту Кыргыз эмес, ошондо Кыргыз оорубайт болуп жатпайбы деп билдирди Арстанбек Абдылдаев. Эске салсак, өзүн Кудаймын деп атаган Арстан Алай 3-мартта маалымат жыйын уюштуруп, анда дүйнөгө тарап жаткан вирус Кыргызстанга келбей турганын жана илдетти Кытайга өзү жибергенин айткан. Сауд Арабиясына умрага барып, коронавируска чалдыккан Созактык 3 киши менен тыгыз байланышта болгон адамдардын саны 2000ге жетти. Бул тууралуу бүгүн 18-мартта өкмөттүн брифингде Кыргызстандын саламаттык сактоо министринин орун басары Төлөө Исаков билдирди. Жергиликтүү салт боюнча умрага барып келгендер менен көп адамдар айылдаштары жана тууган уруктары келип учурашат. Буларга да айылдаштарынын дээрлик баары келип жолугушкан. Биздин эсеп боюнча андай байланышкан адамдардын саны 2000ге жетти. Баарын издеп таап, анализ алып жатабыз, деди Төлөө Исаков. Алтынбек Сулайманов: Бир бол фракциясы коронавируска каршы күрөшкө 1 айлык маянабызды котордук. Урматтуу мекендештер, Бир бол фракциясы коронавирус менен күрөшүүгө алгачкы жардам катары 1 айлык маянабызды саламаттык сактоо министрлигине котордук. Мындан ары дагы жардамыбызды беребиз. Учурда Кыргызстандын жарандары коронавирус жуктуруп алган учурлар катталганына байланыштуу өлкө үчүн ар бирибиздин салымыбыз, жардамыбыз маанилүү болуп турат. Бардыгыбыз тазалык эрежелерин сактап, эл көп топтошкон жерлерден алыс болуп, улуттун саламаттыгына өз салымыбызды кошолу. Жалал-Абад облусунун Сузак районунда коронавирус оорусу 3 адамдан аныкталган. Бул тууралуу бүгүн 18-мартта саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев брифинг учурунда билдирген. Төмөнкү сүрөттөгү врачтар Сузак районундагы тургундардан коронавирусту аныкташканын айтышты. Эске сала кетсек, Кыргызстандын Сузак районунда 3 адамдан коронавирус аныкталды. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдиргендей, аларды тесттеринин жыйынтыгы бүгүн түнү Бишкектен чыкты. Вирусту жуктуруп алгандар Араб Эмиратынан 12-мартта келишкен. Алар ал жака ажылыкка барып келишкен. Илден аныкталган 3 киши менен кошо Сауд Арабиясына учуп келген 45 жүргүнчү изделип жатканы маалымдады. Ал учакта жалпы 135 адам болгон. Алардын ичинен 90 киши 18-мартта изоляцияга алынды. Сауд Арабиядан учуп келген учактан Жалал-Абадтык 51 келгенден кийин кошуна тууган тушкандар менен учурашып, 1000ден ашуун адамдар менен байланышкан. Илдет тууралуу жалган маалымат уюштурган жарандарга жоопкерчилик каралды деп Жалал-Абадта өткөн жыйында айтылды. Бул aknazarnews.kg. Социалдык жактан маанилүү товарлар, анын ичинде тамак-аш продуктылары өлкөдө жетиштүү. Жарандардан дүрбөлөң түшпөөнү өтүнөбүз. Мындай өтүнүш менен Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев кайрылды. Өкмөт бардык ыйгарым укук өкүлчүлүктөр менен биргеликте облустарга жана райондорго продуктлардын сапасына жана бааларына күн сайын мониторинг жүргүзүп жатат. Бүгүн расмий түрдө 3 жараныбыздын инфекциясы жуктурганы аныкталгандан кийин биз ири ташуучулар жана ун азыктарынын негизи өндүрүүчүлөрү менен дагы бир ирет сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Алар кампаларда запас жетиштүү экенин ырасташты, деди Эркин Асрандиев. Вице-премьер-министр ошондой эле белгилегендей, региондордо кырдаал жалпысынан туруктуу алып сатарлык жол менен бааларды негизсиз көтөрүү фактыларын катталган жок, деди. Болгону илдетке чалдыккандар Сузак районунун жашоочулары экендиги жарыяланган соң Жалал-Абад шаарынын базарында тынчсыздануу байкалууда. Адамдар ун сатып алып жатканы маалымдалды. Учурда Жалал-Абад шаарынын мэри баштаган жергиликтүү бийлик органдары калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Муну менен бирге ташуучулар менен Жалал-Абад облусунун базарларына ун жана негизги продуктыларды ташуу зарылдыгы тууралуу байланыштык. Зарылдыгына жараша биз мамлекеттик резервди тартабыз деп баса белгиледи ал. Муну менен катар социалдык маанидеги товарлардын жана азык-түлүктүн баасын негизсиз көтөрүүгө жол бербөө максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү бааларды мамлекеттик жөнгө салууну бекиткен токтом чыгарган. Республика боюнча 1 жана 2 сорттогу ундун баасына чектөө киргизилди. Бүгүн кечке чейин өсүмдүк майынын, нандын, канттын жана макарондун максималдуу баасы белгиленет. Факт.kg